10 күндөн кийин зоолог кылып Элет жериндеги 2 айыл өкмөт башчысынын чыры ижарага алынган жерден улам башталган. Айыл өкмөттө буга чейин 10 жыл иштеген Эгемберди Ахмедов жубайынын атындагы 53 гектар жерди мыйзамсыз иштетип жаткандыгын учурдагы айыл өкмөт башчысы Камбаров Мунарбек айтып, кайтарып берүүсүн талап кылган. Бардык документтери бар жерди мыйзам чегинде иштетип келгендигин айтып, кайтарып берүүдөн баш тарткан. Мындан улам ортодо уруш талаш күчөп отуруп, соттошууга чейин барышкан. Эми бул жагдай боюнча бұл жанагы Камбаров Мунарбек бұл башында бұның артында адамдар бар. Жана Садырбек деген мурдагы айыл өкмөт депутаттарды мурдтан уюштуруп, депутаттарды шайлап, андан кийин ошол жана Камбаров Ибраим дегенди өткөрүп, анан бул айыл өкмөт болуп иштеп баштаганда 10 күндөн кийин зоолог кылып, менде арендада жер бар. Менде мисалы үчүн азыр аялымдын атында фермерский хозяйствода 7 гектар, 5 гектар сулуу жер бар. Бул жерлер 53 гектар жерлер бар жогун гос биринчи кызыл китеп алып алышкан. 53 гектарге 6 гос эмен алып, булардын жерин бар жогун мен мурда айыл өкмөт болгондо баланска коюп, бар жогун айыл өкмөт балансына коюп, өздөрүнүн сот аркылуу алган. Ошондон булардын өчү бар, жетөө катуу душман болгон. Андан кийин ошо жерлер алгандар каерде болсо уюштуруп, мен эми арендада иштетем, фермерский хозяйство бар, бир инемин 400 кою бар, малы бар жер 60-70 менин дагы 50-60 жылкы малым бар, дагы үлкөмүн 100 кою бар, 50-60 малы бар. Ушуга болгону 20 гектар жер арендага иштетебиз. Арендага иштеткенден баштап ошол өткөрүп, дагы келгенден 10 күндөн кийин айыл өкмөт мен алганыма мурдагы комиссиянын чечими менен арендага алган. Ошо мен алган эмесмин, аялым атында, мага мүмкүн эмес. Ошол жерди ушу аркасынан эле топтоп, ушинтип эле элге ушинтип жаман көрсөтүп, жерди алсын, мен бүгүн өткөрүп берем. Мен эч кандай ага эме жок. Себеп дегенде, ол 10 күндөн кийин эле мага звонок кылды. Жерди беришиңиз керек dedi. Мен жерди сот аркылуу аласың да дедим, мен телефонду. Сот аркылуу аласың да десем, жок бересиң dedi. Анан сотко берди. Межрайондук сотко берди. Ал жерде мыйзамдуу деп жерди калтырды. Андан кийин Кара суу сотуна берди. Кара суу соту дагы мыйзамдуу жер арендада экен деп туруп орунда калтырды. Андан кийин депутаттарга салды. Макул деди. Ал депутаттар дагы мурда берилген экен деп эч кандай эме кылбай, реакция кылбай, ошол боюнча калтырышты. Андан кийин ушу 24 январь күнү барып, киргенде эле, эшиктен киргенде эле отур дедим, отуруп жерди бересиң деди. Жерди сен алдыга карап чыксаң, алсаң жерди аласың десем, анан кийин эшикте приемдуу адамдар көп эле карап туруп эле ошол жерде сөгүнүп эле бир бүтүн жакамы кармап, тизеси менен тээп акыры эшикти ачты. Жеринен көрөлү, элдин мамайын жеринен көрүп, таанышайлы деп кетпегениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Биринчиден, мен негизги маселе көтөрдүм мурда бир мен 2021 жылдын июнь айынан депутаттардын көпчүлүк добушу менен шайланып келдим. 2020 келгениме 7 ай убакыт болду. 7 айдан бери бир топ жакшы долбоорлорду пландаштырдык. Ал долбоорлор болсо 2022 жылы ишке ашканы турат. Атап айтсам, Минтранстын жардамы менен жолго киришип атабыз. Буга Турсбек Молдобекович өзү да жардам берип атат. Деп 45 ишканасы жардам берип атат. Эл тарабынан дагы скажаттарды чогултуп,
Минтранс менен сүйлөштүк, министр менен дагы Ош Тарташ Экиштан жолун начальник менен дагы сүйлөштүк. Ал киши дагы айтты, только асфальтын алып бергиле, калган расходтарын биз көтөрүп беребиз деп. Алар да убада беришкен. Кудай буйрса биз ал жумуштарды аягына чыгарабыз. Андан сырткары Траков көчөсү бар. Буну дагы түрткү берүүчү грант эсебинен планга киргизилдик. Аны да буйрса ишке ашырабыз. Калган бөлүгүнө бир чакырымдай аралыкта райондун өнүктүрүү фондунан Аким Турузбек Молдобекович өзү дагы жардам берем деп атат. Буйрса бул дагы ишке ашканы турат. Андан сырткары маданият үйү, спорт зал, ошого окшогон бир катар долбоорлор башталганы турат. Кудай буйрса буну дагы ишке ашырабыз. Ошону менен бир катар чарбалык иштер дагы мерчемделген. Атап айтканда, жайыт маселеси бизде тоо аймак болгондон кийин биздин мал чарбачылыгы менен алектенебиз көпчүлүк тургундар. Жайыт маселеси бизде тактоодо бул маселе болуп турат. Биздин алайда да жайытыбыз бар, ошону дагы тактап беришибиз керек. Андан сырткары айыл чарба багытындагы жерлери, турак жайлары, турак жерлер тактоо иштеринин жүрүшүндө күтүлбөгөн жагдайлар болуп калган. Албетте бүгүнкү айланган турат. Күнөөнү экөөбүздөн мойнубузга алышыбыз керек. Эки тараптан экөөбүздөн бар. Аны мойнуна алабыз. Бүгүн талап башка. Президентибиздин койгон талап мыйзамдын талаптарынан тагатары болуп саналат. Бүгүнкү күндө Эген Ахмедов экөөбүздүн соттошуп жаткан маселеде ушул айыл чарба багытындагы жерлерден уланып келип чыгып отурат. Жогоруда азыр Ахмедов Эгенберди Дадабаевич өзү токтолуп өттү. Бул сөздөр 99% жалган. Мен айыл өкмөт башчы болуп катар жерлерди мыйзамдуу бөлүштүрүшүн талап кылган айрым тургундарга жакпай, жумуркадан кыр издеп мыйзам салган жерлердин кайтарууну ордуна коркутуу үркүтүүлөр болуп, жала жабуулар болуп коштолду. Бүгүн урушуп, талашып, соттошуп жүрө турган мезгил эмес эле. Элибизде жаздын бир күнү бир жылга тете деп коет. Тепки каршы планлаган бир катар иштер токтоп турат. Себеби бизде кадр маселеси аябай оорчундуу маселе. Кадрлар жетишпейт бүгүнкү күндө. Жаштардын көбү ички миграция, сырткы миграцияга алынып кеткен. Ошол себептен бизде азыр 6 бош место бар, иштегенге адам таппайсыңар. Ушундай учурда мени да жумуштан тергөө аяктаганча деп туруп соттон мыйзамга туура келбеген беренени элеген кызматынан четтетип салганда абдан өкүндүрөт. Соттошуудан улам азыркы айыл өкмөт башчысы Камбаров Мунарбек элеген жумушунан убактылуу алынган. Эки жарандын иши Бишкекте тергөөдө каралып жаткандыгы айтылды. Бүгүн айылдагы аксакалдар, тургундар бул маселеге ынтымакта чекит коюуга чогулушту. Жогорку билимдүү бир адис калбады. Жогорку билимдүү. Айыл башчылардын баардыгы атайын орто, чеченекөйлүү орто билимдүүлөр бар. Билимдүүлөрдүн баардыгы урматтуу туугандар кете баштады. Муну танбай кызыксуу не болуп атабыз? Биз кайка кетип атабыз тигүү деп. Бир айыл өкмөтүбүздө дагы башка жактан ушу бала өзүнүн башка жакта тигүү деп. Еген энем сен иштегенсиң, сен билесиң, şu kızılsunu 5 kolda bilesin özün aytkanda. Bana geçirip surap, yaşlı kılıptır. Biz bu öyle ayttık. Bu ötök hata iş kılıptır. Birinin kantoruna varıp, emalgış azırtın, uçurdun talabına cevap vermeyin. Anan, hurmatlı Zaydın İslamoviç ayttığı, atam öldürgöndüğüne var. Şu geçirimde olayla tuğanlar. Bir yerlik biz, ekiye bölünüp kalağız. Kızılsu'da uğurlarımız bir saatçı kışkaçılı korak uğurlarından da koyalım. Ana nem bu ayağı жақсы olmayın. Egen senin suran ağrım benim geçirip koy. Şu bu bana geçirip surattıralım. Geçirip surattıralım. Ana elimizde ıntımakçılık ol, karşı yerde ıntımak olsa boşa yerde iyilik olur.
Жыйында жер талаштан башка бир катар көйгөйлөр ортого салынды. Кызыл Суу Кара Суу районундагы эң алыста жайгашкан айылдын бири. Айыл аймакка жетүү үчүн райондун борборунан 60 км жолду басып өтүш керек. 26 чакырым жолго ушуга чейин асфальт төшөлгөн эмес. Жамгыр жааган учурда жолдор тамтыгы чыгып, шаарга каттаган тургундарга ыңгайсыздык жаратары айтылды. Ошондой эле айыл аймактагы эки айылга тазада, сугат суу да жетишсиз экендиги кошумчаланып, ар бир жаранга 4 сотуктан гана жер бөлүнгөндүгү айтылды. Biz hakim öküz sizlerden hava alaydı. Eğer de bir göy-göyler olsa şu çeşkeni keldi gele, çınını aytkandaçı. Az kele jatıp gördük, birinci kezekte de jol göy-göy eken, bravo. Ona ötkönde küzde köprü alın ketip, ona köprü mesele var eken misalıga. Mana hazır mektepte çoğul oturaz. Mektepte az turasdak 85 yılı kurulgan eken deyip. Oşondan beri kapitaldık remont bol boptur bu yerde. Buna biz şu meseleleri çekse yaşadılar. Bunda uruş talaştı. Buna özümüzde eller var. Ben canım bekir aytkan жоқ. Buna imam var. Aksakaldar var. Yaşlar var. Bu yerde özümüzde ıltımақ шешіп алсаңыздар болмақ. Бірақ енді біз ушунун үстүнө туш келип biz ушу маселеге чекит коюп кетели дейбиз. Эми мына өкө тең. Мына Егем мырза. Бул деле азыр мына райондо бир соцзащита деген бар. Ошонун жетекчиси мисалы айткандачы. Браво. Мунарбек мырза, ушул депутаттар шайлап, ушул жерге өкмөт кылып шайланыптыр. Мен айтып коеюн, бул жумуш колдун кириди. Бүгүн бар, эртең жок, кимиңиздер бар иштейсиздер, туурабы? Сиз мына бул жерде айыл өкмөт башчы болуп иштеп кетипсиз. Мен ойлоймун, сиз дайым эле бул жерде начар иш кылды деп айта албаймын. Балким ушул жерге элге жакшы кылган иштериңиз дагы бардыр, мисалгачы. Мына авам өзү иштептир бул жерде, бул кишинин салымы бар. Ким иштесе салым кылат. Анан биз эми иштеп кеткен адамды жамандай бербешибиз керек. Туурабы? Иштеген кишинин дагы жок дегенде 5 начар иш кылса дагы жок дегенде бир пайдасы тиген, элге тиген ишти аткарат. Аны дагы унутпашыбыз керек да. Ошондуктан ошол мына районго барып ошол жерде бир соцзащитаны ээлеп отурушак мүмкүндө бир аброй мисалгачы, жөнөкөй эле ким барып иштелет мисалгачы. Кудай берген экен, ошол жерде өзүнүн эмгеги экен, ошол жерге баалап иштеп атат ана бүгүнкү күндөчү. Анан жаштарды биз колдошубуз керек бүгүнкү күндө. Себеби дегенде, мына кайсы айылга барбайлы аз жаштар өзү демилин көтөрүп чыгып атат. Бюджетке карабастан, айылдагы агаларыбыздан, ушу колдо бар байлардан суранып, акча каражат топтоп, ушу жолдорду же болбосо столболорду алмаштырып атат, суу чыгарып атат. Ушундай иштерге жаштар бүгүнкү активдүү катышып атат. Мунарбек дагы ошол жаштардын бири окшойт менимче. Мен деле бир кече жакында таанып атам муну. Чоң болуп атат. Ошондуктан келиңиздер. Мына азыр мына абаларым айтты, имам жакшы айтты, сөздү айтты. Биз сиздерден убактысыздан албайлы дагы. 3 ишке дагы 1 миллионду берем деп атыптыр. Биз аларга таазим этебиз. Жалпы эгерде чогултсак 1 миллионго жакын акча чогулат деп атат. Туурабы деп турабыз. Мына деп 45-жылдагы дагы ошол бөлүнгөн асфальтты басып берели деп атабыз. Эң негизгиси район боюнча көйгөй көп. Райондо 16 айылдык аймак бир шаар бар. Бирок ошентсе дагы мына республикалык бюджеттен муну былтыр көпүрө боюнча маселе чоң болуп атат. Биринчи кезекте ошол көпүргө акча бөлүнүп атат. Башка айылдык аймакта да көпүрө маселеси бар, урматтуу айткандар. Бирок бул биякта эң көйгөйлүү деп, эң алыскы деп мынакей. Мына бүгүнкү күндө бийликтин кылып аткан иши болуп атат бул жерде. Биринчи кезекте ушул маселени, жол маселесин чечебиз. Анан жогоруда айыл өкмөтү айтып кетти. 1,5 километр, 1 километр бул жерде асфальт басылат. Таза суу боюнча дагы мына былтырдан бери иштер жүрүп атат билесиздер. Аны дагы көзөмөлгө алып атат. Эми азыр көйгөйдүн баарын айта берсек ушул эң негизги көйгөйлөрү биздин Кара Суу району менен райондун центрине 60 километр болсо, ошо 60 километр жолдун 36 километри бизде аябай кыйынчылык менен келе турган жерлер. Ортодо бир топ, бир 5-6 жерде көпүрөлөр бар. Ар жамгыр жааган сайын
сел алып кетет, көчкө жүрүп кетет. Асфальт болгон эмес, жамгыр жааса жерлер оюлуп, транспорт каттабай калган учурлар болот. Эң негизги көйгөйү Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн көйгөйү ушу жол маселеси. Анан негизги маселелери Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн өзүнүн элдеринин күчү менен боло турган маселелер бар го, онун өздөрү чечип алабыз. Онун тышкары ушу областка карай турган, район карап бере турган таза суу маселеси. Таза суу азыркы учурларда Алпордо айылына, Чайчы айылына таза суу келди. Таза суу азыр элдер ичип атышат, аябай таза суу. Мындайча айтканда артезиан деген суу бар го, жанагы магазинде сатылып аткан. Ошодон дагы таза суу. Мөңгүнүн суусу да мындайча айтканда. Эми дагы 2 айылга жетелек. Өткөндө губернаторго ушул маселелер боюнча дагы кайрылдык. Райондун акими Дурусбек Молдобековичке дагы кайрылганбыз. Ушул проекттери бар. Бюджетте каралган. Эгер ушул быйылкы жыл акча каражаты бөлүнүп калган болсо, ушул айылга дагы таза суу камсыз болот деп үмүт менен турабыз да. Андан тышкары ушу Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн эң киреше булактары, мындайча айтканда, мал чарбачылыкта. Мал чарбачылык, эгерде бизде сулуу жер жок эсе, бир адамга 4 сотиктен сулуу жер берилген. Ол дагы Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн территориясында. Жарандардын негизги көйгөйлөрү менен президенттин Ош облусундагы өкүлү район акими менен бирге жеринде таанышты. Айтылган маселелер тез арада каралып, өзгөчө жолдорду калыбына келтирүү тапшырмасы берилди. Кызыл Суу айылынын тургундары сиздер ушу Кара Суу районунун алыскы айыл өкмөттөрүнүн бири болосуздар. Ошого келип, сиздер менен ушул жерде бир түздөн түз отуруп, бири-бириңиз менен маектешип, сиздердин айылыңыздарда кандай көйгөйлөр бар экенин билейин деп келип отурабыз. Эми бийлик тараптан сиздерге кандай жеңилдиктер берилип атат? Кандай иштер болуп атат? Ошолорго мен бир аз токтолуп кетсем. Мына мен дайындалганда эле келип туруп, ушул журналисттер мага суроо берди эле. Биринчи кезекте сиз ушул Ош областынын элинде кандай пландарыңыз бар деп, иш пландар. Мен келип эле айтканмын, жанагы бизде районун центрине калкты тейлөө борбордон ачып койбоду беле? Паспорт алсаңыздар дагы, балдарыңыздарга күбөлүк алсаңыздар дагы, ЗАГС алсаңыздар дагы, ЗАГСка күбөлүк ала турган болсоңуздар, жаштар үйлөнгөндө кара кагаз алганга дагы, справкага дагы ошол калкты тейлөө борборуна барып аттыңыздар, туурабы? Ал жака барып кезек күтүп, 3 күндө, 4 күндө, кээ-бирлери бир жумалап алып аткан жарандарыбыз биз, ошондой жарандарыбыз биз кездештирдик да. Ошондуктан мен айтканмын, биринчи ушул элге шарт түзүп берели, ошол ала турган паспорт болобу, балдарына туулган тууралуу күбөлүккө, жаштар үйлөнсө ЗАГС, жанагындай өлгөн тууралуу справкаларды айыл өкмөттөн берсиндерчи. Мына ошол министрлер кабинетине айтып атып, ушул айткан маселени бүгүнкү күндө чечтик биз. Министрлер кабинетинен колдоду, чечилди. Мына азыр мен келип жатам, айыл өкмөт башчысы менен сүйлөшсөк, милдетин аткаруучу менен 26 марттан баштап, Кудай буйруса, биз бериле баштайт деди. Себеби жана абар жолдор баардыгы толуп келиптир бүгүнкү күндө. Өздөрү ушул 25-леринде келип туруп, окутуп, үргөтүп кетет экен. 26-дан баштап, Кудай кааласа жана мен айткан баардык өзүңүзгө тийиштүү кандай күбөлүктөр болсо, айыл өкмөттөн ала аласыздар. Бул сиздер үчүн болгон жеңилдик болду. Туурабы?
эми Карасуу борборуна, Карасуу сендерден жана калкты тейлөө борборуна барбайсыздар туугандар. Андан кийин президентибиз тарабынан дыйкан чарбачыларга мал менен алектенген фермерлерибизге жеңилдик берип атат. Бул кандай? Бул жанагы Айыл банк, ЛСК банк, банктар аркылуу сиздерге насыят берүү боюнча. Насыянын мөөнөтүнү 3 жылга узартып атат. Ал эми пайызын болсо 6% менен сиздерге берилип атат. Бүгүнкү күндө алгандар бар да турабы? Алгандар албайсыздарбы? Мен ошону бул жака ошондуктан мына райондун иштеп аткан администрациянын жетекчилерине бул жака тийиштүү. Мына аким келип отурат, азыр эгер ушул маселелер чечилбей турган болсо тапшырма берип, Кудай буйрса булардан иштери чечилет. Андан тышкары айылыбызда баягы колунда жок биздин жарадарыбыз бар да турабы? Ошолорго президент тараптан мисалга электр энергиянын баасыны 50 тыйындан деп беребиз, төлөсүн деп ошондойлорду жардам берип атат. Бул жерде айыл өкмөтүнүн милдетин аткаруучу айыл кеңешинин төрагасы отурат экен, айыл кеңеш төрагалары. Бул иш боюнча иш жүрүп атабы, кандай болду? Эгерде жүргөн болсо канча киши бүгүнкү күндө ошолордун жеңилдик 50 тыйындан алып электр энергияга төлөп атат? Бул араңызда да барбы ушундайлар? Мына мен ошондуктан мен сиздерге жолугушууга келдим. Ушулардын баарын билели депчи. Мына тактайбыз ушулардын ушул маселелер боюнча. Андан тышкары мына эми кыш мезгили аз жаз келди, кыш мезгилинде кыйналбастан кыштан чыктыңыздарбы? Бул жерде мектеп бар, оорукана бар экен, бала бакчалар бар экен. Ушулардын кыш мезгилиндеги көмүрү кандай болду? Көмүрдүн сапаты кандай болду? Мына ушулар боюнча дагы мына бүгүнкү күндө биз билели деп келип отурабыз. Анан эми жаңы бийлик келип, биз мына жетекчилер жаңы дайындалдык. Кудай кааласа ушул сиздердин айыл жашаган элдердин шартыны биз көйгөйлөрдү чечебиз деп алдыңыздарга келип отурабыз. Мына акимиңиздер дагы жаңы шайланып келди. Айыл өкмөтүбүздө өткөндө жаңы шайланды эле. Бүгүнкү күндө бир талаш тартыш болуп, азырынча мына жумуштан четтетилип отурат. Мен ойлойм, бүгүн ушул маселени дагы ушул жерден чечип, бир чекит коюп кетсек, жакшы болот деген ойлойм. Сиздердин көйгөйүңүздөр эле ушул турбайбы да? Башка жанагы айткан насыяндагы электр энергия болгон арзан баардагы ушул маселеде эчтеке кереги жок. Жана мен жакшы мактанып айттым эле жанагы. Калкты теле борборунда айыл өкмөткө алып келип берсем, бирөөңүз дагы кол чапкан жок.
Demek bana benim düşündüm sizlerde kандай köy var ekenizce. Köyle uşul жақсы, ушул элге кызмат кыла турган жакшы айыл өкмөт шайласак, ошол шайланган айыл өкмөткө биз колдоо берсек, ошо бизге иштесек, ошол биздин көйгөйлөрдүн баардыгын чечет. Анда Турусбек Молдоевич, биз ондо халкы маселелер жайдагы биринчи ушул маселеден баштайлы. Анда биз күн тартибин куларды өзгөртөлү дагы ушул маселе боюнча баштайлы. Туурабы? Келиңиздер, анда мен ойлойм азыр. Бул жерде ушул эки киши бири-бири менен араздашып жүрөт экен. Мен айтайын дегеним, биз кыргыз эли, биз мындай айтканда биз акылдуу элбиз. Биз кечиримдүү элбиз. Туурабы? Мына кыргыздарда бир жакшы сөз бар. Атаңды өлтүргөнгө энеңди бер депчи. Бул бекерден айтылган сөз эмес. Мына өткөндөгү биздин биринчи президентибиз Аскар Акаевичти дагы эле аз жаңы бийлик келип кечирип алып келип койду Кыргызстангачы. Туурабы? Демек биздин эл кечиримдүү экен туугандар. Ошондуктан мен ойлойм, эми бул жерде араздашкандар дагы сиздердин эле ушул жердин атуулары тууган болуп чыгасыздар. Туурабы? Эгерде уруша турган болсо булар, демек мына айылдагы экиге бөлүнүп калышы мүмкүн да, мисалы. Өзүңүздөрдүн балдарыңыздар коргойсуздар, экинчиңиздер тууганы башка тал, кишини коргойт, ушуга айыл экиге бөлүнүп калыш эч керек эмес. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде азыр чекитти коелу дагы, точканы коюп, ушул эки азаматка сөз берели дагы, эмне болуп чыкты, кандай болду, угайлы дагы бири-бирине. Анан ушул жерде бири-бирине кечирим сурасын дагы, экөө тең бири-бирине кечирим сурат. Туурабы? Анда биз да ушул жакшы үмүт менен келдик, ушундай алдыбызда койгон ушундай иш пландарыбыз бар, Кудай буйрса ушуларды аткарайлы. Анда эмне кылайлы? Анда мен ойлойм, бизде эми кыргыз болгондон кийин, мусулман болгондон кийин дайыма биз аксакалдарды сыйлап келебиз. Анда биринчи кезекте сөздү ошо аксакал Эген эке азыр сизге берели, ошол жерге келип айтыңыз, ушул кандай сиздин тарыхыңыз бар, кандай сизде андайлар бар, мисалга келип айтыңыз, ушул жерде элдин алдында айтып, ушуларды чечели. Бул жака эле чыгын, бул жака эле. Эми ушул Кара Суу районундагы эң алыскы айыл өкмөттөрдүн бири бул ушул Кызыл Суу айыл өкмөтү болуп эсептелет. Бул азыр эми биз келе жатып көрдүк, булардын эң эле көйгөй маселеси бул жол маселеси экен да. Ошондуктан быйыл бюджетке азыр киргизилген 4 километр жол быйылкы жылдын эсебинен Кудай буйрса акча каражат бөлүнүп 4 километрге асфальт төшөлөт деген ойлорубуз бар. Андан тышкары ушул эл менен жолугушуп биз ушул жерде бүгүнкү күндө ушул бийлик тарабынан, президентибиз Садыр Нуркожоев тарабынан кандай ушул карапайым элдерге, ушул айыл жердеги элдерге бериле турган жардамдар боюнча айтып кеттик. Бүгүнкү күндөгү жанагы азык түлүккө болгон баалардын көтөрүлгөндүгү боюнча ошол эле мезгилде ушул мамлекет тараптан кумшекердин бөлүнгөнү, майдын бөлүнгөндүгүнү бул жерге айылдагыларга дагы ошол азык түлүктөр дагы жетип келиптир, аларды уктук. Андан тышкары жарлык боюнча президенттин жанагы ысырапчылык боюнча жарлыктар боюнча түшүндүрмө иштер жүргүздүк, ошолорду айттык. Айыл банк, РСК банк аркылуу бериле турган насыялар боюнча, алардын пайызы боюнча, мөөнөттөрү боюнча, алар боюнча ошо маалыматтарды берип элге бүгүнкү күндө ушундай маалыматтарды берип, ошол элдер менен жолугушууларды өткөздүк да. Ошондой эле облус башчысы айылдагы ар бир жаранга ыңгайлуу шарт түзүп берүү зарыл экендигин белгиледи. Кымбатчылык учурунда арзандатылган кум шекер жана өсүмдүк майы Кызыл Суу айылына да жеткирилген. Исак Туратбеков, Элеман Акбаев, Ош ТВ.